Alhamdulillah Rabbil Alamin ve salatu vesselamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Fatiha süresindeki пайдаларды улантабыз. Бул сүрөдө жогоруда айтып кеткендей, буга чейинки сабагыбызда Курандагы эң улуг, эң бийик сүрө. Себеби Алла Таалам Куранды жүргөндө аны Куранды өзүнчө бир эскерип, жана Фатиха сүрөсүн өзгөчө эскерген. Саба масани деп. Жана ошондой эле айттык, Фатиха сүрөсү намаздын рүкүнү. Фатихасыз намаз болбойт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисинде айткандай: "Ла солата лиман лам яқра би фатихатил китаб". Намазы намаз болуп саналбайт, Фатиханы окумайча деп Бухари Муслимде келген хадисте. Жана ошондой эле Фатиха сүрөсү Курандын негизи, Курандагы маанилердин бардыгы ушул Фатихага кайтары айтылган. Кайтары дегенде бүт маани деген маани эмес, максаттары, мейли ибадат жагында болсун, дуа болсун, хидаят болсун, жалпысынан караганда негизги максат ушул негиздер. Ошолордун бардыгы камтылган. Жана ошондой эле Алхамдулиллах Роббил Аламин деп деле адам өзү мойнуна алат. Аллах Тааламдын жаратуучусу экенин, рызкы берүүчү экенине, ааламды башкарып турганына, ээлик кылып турганына көзөмөлдөп, тарбиялап, өстүрүп, өз көзөмөлүндө экенин адам окуган сайын эскерет. Алхамдулиллахи Роббил Аламин, ааламдардын Роббиси болгон Аллахка мактоо болсун деп. Ошондой эле жалгыз Аллах Таалам өзү гана ибадатка татыктуу экенин дагы дайыма биз кайталап турабыз. Кайсыл аятында иякана деген, иякана абуду, сага гана сыйынам дегенде адам өз мойнуна алып айтып атат: Аллахым, сенден башка эч кимге сыйынбайм. Жалгыз сага гана сыйынам. Сага гана сыйынам деп ибадатты толугу менен Аллах Тааламга арнап атат. Ошондой эле Алла Тааламга бул Фатиха сүрөсү дуа деп этикпи? Дуа кылып атканда дагы бир жалбарып, Аллахтын жалгызында илимий болсун, амал түрүндө болсун, эконтен адам тастыктап атат. Илимиде жаңа эле жогоруда айткандай, ааламдын Роббиси, жаратуучусу, тарбиялоочусу, рызык берүүчүсү деп Алхамдулиллахи Роббил Аламин деп илимий тастыктап атса, экинчи жолунан амал жагынан да. Амалынан кандай? Ияка набуду ва ияка настаин деп атасыз. Мен сага гана сыйынамын. Жана сенден гана жардам сурайм деп. Эч кимден жардам сурабайм сенен башка. Эч кимге ибадат кылбайм сенен башка. Сага гана ибадат кылам деп Аллахтын жалгыздыгын даңктоодо дагы амал түрүндө да көргөзүп атканда. Жана ошондой эле бул жерде ихлас бар бул сүрөдө. Ияка набуду ва ияка настаин, сага гана сыйынам, сенден гана жардам сурайм. Бул дагы эмнеге? Ихлас, тунуктук, тазалык, жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынуу, бул ихлас. Мына ушул нерсе дагы камтылган. Жана ошондой эле бул сүрөдө дуа кылуу адамдын жашоосунда эң чоң бакыт, хидаят экенин көргөзүп турат. Ихтинас сиратал мустаким деп ар бир аятта кайталап атасыз. Аллахым, мени түз жолго сала көр деп. Айтканбыз, дуанын эки түрү бар. Кажет дуасы бар, жана ибадат дуасы бар деп. Ибадат дуасына бүт Аллахты эскерген зикир нерселер келет. Ал эми кажет маселе дуасы бул кадимкидей жалбарып сурайсыз. Бушул экөө тең камтылган. Ияка набуду ва ияка настаин, сага гана сыйынам, жана сенден гана жардам сурайм деп. Сиратал мустаким деген ушул туура жол. Туура жол деген бул Алла Таалам ыраазы болгон хидаяттын жолу деген сөз. Мына ушуну Абдулла ибн Масуд сиратал мустаким хуал ислам деген. Сиратал мустаким түз жол деген бул чыныгы ислам деген сөз. Жана ошондой эле бул сүрөдө адамдарды Аллах Таалам үчкө бөлгөн. Фатиха сүрөсүндө бир топ адамдар сиратал лазина ан'амта алейхим. Аллахым, сен өзүң түз жолду берип аларга ыраазы болуп, ушул жакшылыгыңды берип койдуң. Эң чоң жакшылык бул хидаятка түшүшү да адам. Мухтадун бир түрүшлөр, мусулмандар, туура жолдо жүргөндөр. Экинчиси гойрил магдуби алейхим. Аллахтын каарына калган, ачуусуна тийген адамдар. Алар яхудтар жана ар бир билген илимине амал кылбагандар. Аллах сактасын. Билген илимине амал кылбагандар. Жана ошондой эле үчүнчү түрдөгү адамдар доллун, адашкандар. Ар бир илимсиз амал кылгандар. Илимге кош көңүл кылгандар, илимден жүз бургандардын бардыгы Аллах сактасын адашкандар. Себеби илимди алда койбосо адам сөзсүз адашат. Ушуларды үч түрүн тең Алла Таалам эскерген. Жана ошондой эле Алла Таалам бул сүрөдө өзүнүн ысым сыпаттарын эскерген. Ар-Рахман, Ар-Рахим деп өзгөчө ырайымдуу экенин, жалпыга дагы, жекеге дагы. Жеке дегени момундарга рахим, рахмасы жалпы ааламга. Капырына дагы жалпы ааламдын Алланын ырайымы бар, бирок өзгөчө да ырайымы бар. Өзгөчө ырайымы бул
Аллахка ишенип, ыйман келтирип, жакшылыкта жүргөн күндөргө Алла таалам өзгөчө мээримин төгөт деген сөз. Жана ошондой эле бул сүрөдө кыямат кайымдын болорун, жаза күндүн болорун, ушул күндө адамдар жакшылыгына жакшылык, күнөөлөрүнө жазаларын дагы эскерген Фатиха сүрөсүндө. Бул Малик Яумиддин, ал күндүн падышасы, жаза берүүчү күн деген сөз, эсеп кысап күнү деген сөз. Жана ошондой эле бул сүрөдө кадариттерге, жанагы тагдыр деген жок, тагдыр деген биз мажбурийбиз дегендер бар эле. Тагдыр маселесинде адашкандар бар. Бизде ыктыяр жок. Эмне жазылган ошону эле кылабыз, бизге бүт ушундай болгон, бизде ыктыяр жок дегендер бар. Но ошолорго да Алла таалам жооп берген. Алардын түшүнүгү туура эмес экенин. Кантип элдик туура эмес жооп бергени бул жерде Ихдина сиратал мустаким дегенде Алла таалам бизге эмне кылып атат? Үйрөтүп атат. Силер хидаятты сурагыла деп. Биз жогоруда айтканбыз, Фатиха сүрөсү бул дуа. Алла таалам бизге үйрөтүп атат. Мына ушундай кылып окугула, ушундай кылып сурагыла деген сөз. Ал эми хидаятты суроодо бизде ыктыяр бар экен. Туура жолду тандоодо да, туура эмес жолду тандоодо да. Бузулам десең бузуласың, оңолом десең оңолосуң. Жакшылыкты кааласаң Алла таалам сага жакшылыкты берет жеңилдетип. Жамандыкты кааласаң жамандыкты ала бересиң. Арак ичем дегени адам ичет. Бузулам деген бузулат, оңолом деген оңолот. Ушунун бардыгы Алланын уруксаты менен, албетте, жакшылыкка умтулууга Аллахтын ийгилиги менен. Ал эми адашкан тайпалар эмне дейт? Бизде ыктыяр жок. Күнөө кылып атсам да ошол күнөөнү мойнума жазылып калган экен, ошон үчүн кылып атам дейт. Эч кандай аракет кылбастан жүрөт. Алла таалам бизге эмне аракет кылууну буйруп атат? Хидаятты суроону. Хидаят Аллахтын колунда экен. Алла таалам берет экен тавфик, ийгиликти. Бирок силер сурагыла деп. Ихдина сиратал мустаким деп ар бир намазда Фатиханы окуган сайын биз хидаятты, туура жолду Аллах тааламдан сурап атабыз. Бул деген сөз адамдын жашоосундагы, бул дүйнөдөгү эң көзгө басар же көздүн карегиндей сактай турган нерсе бул хидаят. Эгер адам Аллах сактасын, Алланын назарынан, ыраазылыгынан туура жолдон адашып кеткен болсо, дүйнөгө кандай нерсеге жетсе дагы ал кур калган адам, бактысыз адам. Ошон үчүн эң чоң бакыт бул хидаят. Эң чоң сурай турган нерсе бул хидаят. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам саждасында дагы, эки сажданын ортосунда дагы, дуаларын көп бөлүктөрүндө, ички маанисинде камтылган сөздөрүндө дагы вахдини деген сөз көп болот. Аллахым мени хидаятка сал деп. Фатихада да дуа кылып атат. Андан кийин эки сажданын ортосунда да дуа кылып атат. Ана саждада да дуа кылган. Аллахум ахдини, вархамни, ваафини, варзукни деген ошондой дуалардын баарында хидаят бар. Сүннөттө дагы, аяттарда дагы. Ошондой эле Фатиха сүрөсүндө биз айттык, адамдын рухуна дагы жана физикалык денесине дагы шыпа бар экени. Фатиха сүрөсүнүн руху дегени жин оору болобу, шайтанбы, адамдын жана ныксыроо ар кандай немелерде да өзүнө дем салса пайда. Анан денелик оору турган болсо деле бул дагы шыпа. Пайгамбар алейхиссалату вассалам "Ома юдрика аннаха руқия", бул руқия го дегенде дем салуучу нерсе деп. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Бухари Муслимде келген хадисте өзү тастыктаган. Ибн Кайым рахимахуллахнын сөздөрү бар. Канча деген алымдардын сөздөрү бар. Фатиха сүрөсүнүн дем салууда ажайып таасири бар экендигине. Жана ошондой эле жалынып жалбыруунун туу чокусу бар Фатиха сүрөсүндө. Адам өзүнүн алсыз экенин, байкуш экенин, кедей экенин, муктаж экенин, Кудайга болгон муктаждыгы өтө чоң экенин дайыма ушул Фатиха сүрөсүндө дагы Аллахым сенден гана жардам сурайм деген. Сенден гана, сенден башка эч кимден сурабайм. Сенен гана, сага гана ибадат кылып, сенден гана жардам сурайм. Ияка набуду ва ияка настаин. Бул нерсе камтылган. Адам дайыма дуа кылып жүрүш керек, Аллах тааламга өзүнүн муктаж экенин айтып жүрүш керек. Көп адамдар баягы курсак ток, ден соолугу саламатта, кийими бүтүн, анан иши бар, курсак ток жүрөсө ушу дуадан кайдыгер болуп кетет Алла сактасын. Качан башына бала түшкөн ошону гана сурабастан адам токчулукта да көп дуа кылып жүрүш керек. Бул дагы бизге Алла тааламдан болгон көрсөтмө. Ибадатты кандай Алла тааламга кылсаң, Аллахтын өзүнө гана ибадат кылып сыйынсаң, ошондой эле жалынып жалбароодо токтобош керек. Суран бериш керек, хидаятты суран, жакшылыкты суран, саламаттыкты суран, бул эки дүйнөдөгү бактылыкту суран, токтотпош керек деген сөз. Качан башыңа муктаж болуп калганда суроо эмес,
ошого түшө элек болсоң да сура деген сөз. Жалынып, жалбарып суранууну эч жокта үзбөш керек. Мына бул жерде ар бир намазда, ар бир рекетте келип атат. Фатиха сүрөсүндө айтканда ичинде иyyaka na'budu ва iyyaka nasta'in. Жана ошондой эле бул сүрөдө пайдалардын бири сиротал мустаким хуа ме'ярлы амал. Мындай чыкканда амалдардын Алла таалам кайсысы менен кабыл алат? Көпчүлүк болгондугунабы, кандай бир сыпаттарга дегенде туура болушунда. Туура болуш үчүн ихлас менен сүннөт болуш керек билебиз. Мына ушул адамдар кылат. Ушул адамдар ийгиликке жетет. Ушул адамдар Алла тааламдын ыраазылыгына жетет деген сөз. Амал качан туура болот экен? Качан Аллахка кабыл болот? Качан ошол амал туура болсо. Качан туура болот? Туура үчүн ихлас менен сүннөт болуш керек деген сөз. Мына ушундай пайдаларды эскергенбиз Фатиха сүрөсүндө. Андан ары Шейх Солих Фаузан хафизахулло сөзүн улап, бул Фатиха сүрөсүндө сүйүү бар деген. Биз айтканбыз, сүйүү бар деп. Альхамдулиллахи роббил аламин дегенде биз Алла тааламга мактоо айтып, таңктоо айтып атабыз. Сана айтып атабыз. Эмнесине сана айтып атабыз дегенде биз ушуну эске алыш керек. Эки нерсе менен. Биринчиси Алла тааламдын ысым сыпаттарын эскеребиз. Анын амалдарын, иштерин, Аллахтын чырайлуу сыпаттары, ысымдары бар. Ошо алам жараткан экен баардыгын билип. Экинчиден мактоо айтып атканда эмнени эске алабыз? Алла тааламдын жакшылыктарын эске алабыз. Мына көз, кулак, ден соолук, жашоо, эмне деген жакшылыктарды берди адам балдарына. Сан жеткис санап бүтө албайсың. Ушунун баардыгын адам эстеш керек. Аллахка мактоо айтып атканда ушул учурда сен шүгүр айтып атасың деген сөз. Аллахтын жакшылыктарына адам шүгүр айтып, ыраазы болуп, Аллахка мактоо айтып атасыз деген сөз. Себеби адамдын табиятынан белгилүү. Ким сизге жакшылык кыла турган болсо, ошол адамга жүрөгүңүз жылып, көңүлүңүз тартып, ыраазычылыгыңызды билдирип, аз бузда жакшылыкка жакшылык менен кайтарып коюңуз келет. Жашоодогу жөнөкөй адамдардын ортосундагы мамилелер. Анан элестетиңиз, сан жеткис ла тухсуха. Эгерде Алла тааламдын жакшылыктарын санай турган болсоңор, сан жетпейт дегендин ушундай берген жакшылыкка Алла тааламга кандай мактоо айтышыбыз керек? Кандай ыраазычылык билдириш керек? Эмне деген шүгүр келтириш керек? Элестетиңиз. Бул Фатиха сүрөсүн эстеп аткан, окуп атканда ушул нерсени эстеңиз. Анан бул нерсе сүйүү бар дедик. Мына ушул нерсени Алла тааламга биз сүйүү менен айтыш керек. Кээде адамды мактоонун түрү болот да. Кээде адамды эгерде Алла тааламды биз сүйүүсүз мактай турган болсок, бул толук болбойт. Шам санага кирбей калат. Ошол биз Аллахты зикир кылып, муздап, даңктап атканда, хам сана айтып атканда жүрөгүбүздө сүйүү болуш керек Аллахка болгон. Ошол эле тазалул деп коет. Өзүңдү кор тутуп, кул экениңди дагы экөөнү бириктирип туруп айтыш керек. Валидалика канат ал-махабба а'зам анва'ил ибада. Кол фалхамдулиллахи роббил аламин татазаммул махабба. Шейх айтат, мына ошондуктан ибадаттардын арасында карасаң дагы сүйүү деген, Аллахка болгон сүйүү бул эң улуу ибадаттардан болуп саналат. Мына ушул альхамдулиллахи роббил аламин дегенде сүйүү камтылган. Эми сүйүү дегенде алымдар айткан сүйүүнүн түрлөрү бар. Ошону жакшы мусулман адам айырмалап калыш керек. Бул жерде 4 түрүн айткан. Биринчи түрү бар. Бул сүйүүнүн түрү шериктик менен кыла турган сүйүү. Бул мушриктердин сүйүүсү деп эскерген дейт. Мурунку мушриктер мына так ушундай сүйүү менен Аллах тааламга мамиле кылышкан деген сөз. Алар айтышкан, биз Аллах тааламды да жакшы көрөбүз. Анан бул ортого коюп аткан эстеликтерди жана буттарды дагы сүйөбүз деген. Мындай чыкканда сүйүүсү шерик сүйүү болгон. Бакара сүрөсүнүн 165-аятында айтат Алла таалам: "Ва минан наси ма яттахизу мин дунилла аңдадан юхиббунахум ка хуббилла". Адамдардын арасынан ушундайлар бар. Аллахтан башканы Аллахка шерик кошуп алгандар. Алар Аллах тааламды кандай жакшы көргөн болсо, ошондой аларды жакшы көрөт дейт. Кимдерди жакшы көрөт? Ошол теңдеш кылып алган буттарын. Аллахты кандай жакшы көргөн болсо,
так ошондой жакшы көрөт аларды да дейт. Валлазина аману ашадду хуббан лилля. Ал эми ыйман келтиргендер болсо андан да катуу Аллах тааламды жакшы көрөт дейт. Эми бул сүйүү эмне? Бул Кудай сактасын, мушриктердин сүйүүсү. Кайсы бир адам мен Аллах тааламды жакшы көрөм деп ошол эле учурда Аллах менен кошулуп сыйынылып аткан ширк адамдарды жакшы көрө турган болсо, бутпарастардын кудайларын жакшы көрө турган болсо, мына ушундай сүйүүгө түшүп калат. Кайсы жерде Аллах сыйынылбай башка нерсе сыйынган, ошого болгон жүрөгүңүз тартылган болсо, Кудай сактасын, бул сүйүү, бул жакшы көрүү шериктүү, ширк сүйүү болуп саналат. Экинчи сүйүүнүн түрү бар, бул харам. Харам сүйүү, бул тыйылган. Вахия махаббату ма юбгидуллах. Аллах таалам жаман көргөн нерсени жакшы көрүү. Аллах таалам тыйып койгон нерселерди жакшы көрүү. Харамдар болсун, тыюулар болсун, ошол нерсени сен жакшы көрөсүң. Зынаны тыйган Аллах таалам, сен зына жакшы көрөсүң. Аракты тыйган, сен арак жакшы көрөсүң. Бул дагы капырлардын, Аллах сактасын, бузук адамдардын сүйүүсү. Кайсы нерсени Аллах таалам тыйган болсо, ошого болгон сүйүү болбош керек жүрөктө. Ага болгон жаман көрүү, жек көрүү болуш керек ошол нерсени. Кайсы нерсе буйрук болсо, ошону жакшы көрүш керек. Кайсы нерсени Аллах таалам тыйып арам деди, ошол нерсе жүрөгүбүздө жаман көрүү болуш керек. Элестеткиле, жакшы көрүү болсо, бул арам сүйүү, Аллах сактасын. Аллах жек көргөндү жек көрөбүз, жакшы көргөндү жакшы көрүш керек. Анан үчүнчү сүйүү бар. Үчүнчү сүйүүнүн түрү бул табияттагы адамдын сүйүү. Бул нерсеге адам эч кандай күнөө албайт деген сөз. Табиятында сүйүү деген сөз, адам адамды жакшы көрөт, баласын жакшы көрөт, атасын жакшы көрөт, аялын жакшы көрөт, бүт туугандарын жакшы көрөт дегендей маселе. Бул табигый сүйүү. Бирок табигый сүйүүдө кээде арамга айланып кете турган жер бар. Анын абалы кайсы учурда болот? Эгерде жакшы көргөн адамыңыздын айынан ошого болгон сүйүүңүз ашып, буйруктар кала турган болсо, же Аллах тааламдын тыйган нерсесине бир адамды жакшы көрүп калганыңыздын айынан түшүп кала турган болсоңуз, анда табият сүйүүңүздү дагы арам сүйүүгө айландырасыз, Аллах сактасын. Бир адамды жакшы көрүп калат, ошонун айынан намаз ташталып кетет. Бир адамды жакшы көрөт, ошонун айынан намазын жыйнап окуйт 5 маалын бир убакка. Бир адамды жакшы же сооданы жакшы көрөт, ошо сооданын артынан намазын кечиктирет. Же бир ишин жакшы көрөт, ошо ишинин айынан арамга түшөт, кредит алат. Же болбосо дагы бир күнөө ишти кылат, ошо ишти жакшы көргөндүгүнөн. Ошон үчүн бул адамдын жашоосундагы табият сүйүүнү арамга айландырып алыштан адам сак болуш керек. Мусулман адамдар рамка болуш керек. Сүйүү бер, бирок ошол сүйүүңдү арамга, күнөөгө аралаштырба деген сөз. Анан 4-чү түрү бар. Сүйүүнүн 4-чү түрү бул важип сүйүү. Важип деген сен милдеттүү түрдө. Мына ушулдай адамдар Аллах тааламдын ойлалары болот, Алланын жакын адамдары. Аллах таалам ушуларды сүйөт деген сөз. Бул адамдар кандай болот? Бул так ушул Алхамдулиллахи роббил аламиндеги айтып аткан негизги максат. Алар жалгыз Аллах тааламды жакшы көрөт, буйругун жакшы көрөт. Буйругун жакшы көрөт, тыюусун Аллах кандай жек көрсө, арам нерсе так ошондой жаман көрөт. Бул Аллахтын кулдары. Мына ошондой сүйүүдө биз болушубуз керек. Ал эми жанагы мушриктердин сүйүүсүндө субханалла шейх айтат: "Ва минан наси майяттахиду мин дуниллахи андадан". Аллахтан башканы шерик кылып алгандарды, ошолорду жакшы көргөндөр, Аллахка теңип алгандар. Берде суроо берген да бирөө. Кандай ушундай деңгээлде жакшы көрөбү? Кантип ушу Аллахка теңеп койду дейт да. Мунун далилдери бар. Кандай кылып билдик ошондой Аллахка теңеп койгон. Биринчиден аятта айтып атат. Экинчиден алар Аллахка теңеп алып, андан ары ошол сүйгөн нерселери үчүн коргоп, ошо менен согушпадыбы пайгамбар алейхиссалату вассалам менен? Бадыр согушу, Ухуд согушу, канча деген согуштар болду.
ошол буттарын сактап калыш үчүн жандарын беришти керек болсо. Канчалар өлүп кетти. Туура билебиз да, мушриктер ошол өзүнүн кудайларын, буттарын коргойюп иштеп, эмне деген согуштарга катышпады. Эгерде жакшы көрбөсө, анда эмне зарыл алар үчүн согушуп? Ошолор үчүн өлүп эмне зарыл? Ошол сүйүүсүн Аллах Тааламга теңеген үчүн ушундай кадамдарга барышты деп атат. Аллах Таалам Куранда айтат, Зумар сүрөсү 45-аят: وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. Эгер Аллах Таалам жалгыз өзү эскерилгенде дейт, жалгыз өзү эскерилгенде карасаңыздар, жүрөгү акыретке ишенбегендердин жүрөктөрү талып кетет дейт, сылып кетет. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Ал эми Аллахтан башка өзүнүн кудайлары кошо эскерилгенде, алар эмне кылат? Сүйүнүп турушат дейт, кубанып. Асыктасын. Мына жүрөк бузулганда кандай кадам? Аллахты эскерилгенде жүрөгү кысылат. Өзүнүн хавасына ээрчиген, напсисине ээрчиген нерселер эскергенде сүйүнүп кубанат. Кудайларын, өздөрүнүн буттарын эскергенде. Мына ушунун бардыгы далил, мушриктер ошол Кудайга тең кылган кудайчаларын, буттарын Аллах Таалам деңгээлинде сүйгөн. Ал эми мусулман адам болсо халис сүйөт Аллах Тааламды. Эч кимди теңбейт. Абсолюттук сүйүүнү жалгыз Аллахка арнайсыз. Билиңиздер, мындай бир нерсе бар. Бүт нерседе, могу жашоодо бирөөгө болгон сүйүүдө бир нерсеге байланып сүйүнөт. Аялыңызды жакшы көрөсүзбү, балаңызды, ата-энем бул дүйнөгө келишиме себепкер болду, ошол 9 ай көтөрдү, бул деп байлайсыз баары. Балаңызды да айтасыз, мындай аялым мындай канча жакшылыкта жашап атабыз деп бүт. Бирок жалгыз Алла Тааламга биз абсолюттук сүйүүнү беребиз. Эч нерсени байлабастан сүйүүдө ушул эң чоң сүйүү, абсолюттук сүйүү бул жалгыз Аллахка арнаш керек. Кудай сактасын, эгер сүйүүдө ушундай абсолюттук сүйүүдө бир нерсени теңей турган болсоңуз, бул ширкке алып баруучу кадам болот. أما الذين عبدوا الله وأخلصوا له العبادة فإن الله جل وعلا يتولاهم في الآخرة ويكرمهم ويدخلهم الجنة. Ал эми ким, шейх айтат, кимдир жалгыз ибадатты Аллахка арнап, ихластуу мамиле кылса Алла Тааламга, ибадат кылса, аларды Алла Таалам өз коргоосуна алып, өз ырайымына алып, жакшылыгына алып, бөлөп, акыретте да бейишине киргизет дейт. Мына ушул момундардын абалы. Түшүндүңүздөр да, ошо 4 сүйүүнү. Ал эми жанагынтип кээ бир алымдар дагы киргизген экен, мындай киргизген эмес, айтып түшүндүргөн. Ушу бөлүмдө жанагы акыйкатты жакшы көрүү сүйүү жана жалгандагы жүргөн адамдарды жек көрүү деген. Ушу жүрөктүү адамда болуш керек. Эгерде жалган ээлерин, бузук адамдарды жакшы көрүп, ошол эле учурда мусулмандарды да жакшы көрөм деген адам мунафыкка айланат, Кудай сактасын. Мунафыкка айланат. Мен мусулмандарды да жакшы көрөм, анан бузук адамдарды да жакшы көрөм десе. Ошентип сиз Альхамдулиллахи Роббил Аламинди айтуу менен Аллахка болгон даңктоочу деле эң сүйүүнүн туу чокусун билдирип, ошондой эле Малики Умиддин дегенде сиз Аллах Тааламдан коркуп, Ар-Рахман Рахим дегенде Аллах Тааламдан үмүт кылып, ушул 3 нерсени бириктирип атасыз. Ушуну дайым эстеңиз. Ушу 3 аятты окуганда Альхамдулиллахи Роббил Аламин дегенде сүйүүнү, даңктоо, мактоону эстейсиз. Ар-Рахман Рахим дегенде үмүттү эстеңиз. Аллах Тааламдан сиз ал ырайымдуу, мээримдүү деп бейишин үмүт кыласыз, ырайымын үмүт кыласыз. Аллах Тааламдын кечиримин үмүт кыласыз, жакшылыгын үмүт кыласыз. Анан Малики Умиддин дегенде кыямат кайымда жаза берүүчү падыша ошол күндө. Ал күндө сиз ал аятты окуганда коркуңуз. Ушул коркуу менен үмүттү байлап, сүйүүнү бириктиргенде бул ибадат. Бул чырайлуу ибадат.
туура ибадат болот. Эгер ушулардын бири эми турган болсо, ибадат бош болот Кудай сактасын. Сүйүүдү аксаса, жана коркуңуз азайып кетсе, үмүт узарып кетет. Үмүт узарганда билесиздер, жана кийин деле жетишем дегендер чыгат. Кийин эле окуйм, буйруган убакытта окуйм, ана кылам, мына кылам деп узартып жүрө беришет. Үмүт үзүлүп кеткен адамдар жанагы өзүн өзү өлтүрүп салат Кудай сактасын. Жашоодон түңүлөт. Аллах таалам болгон жаман ойдо пайда болуп баштайт. Үмүтсүз шайтан деп коет го. Ошол шайтан гана үмүтү үзүлгөн деген сөз. Ал билет бара турган жери тозок экенин. Ошон үчүн ал эч убакта Аллахка жалбарып кайрылбайт, кечиримди сурабайт. Мусулман адам дайыма Аллахка болгон сүйүүсүн абсолюттукту арнап, ошол эле учурда коркуу менен үмүттү тең салмактуу алып жүрөт. Мына ошондо ибадаты дагы туура болот. Бүгүн убакыт келип калыптыр. Ушул жерге чектелип турайлы. Биз Фатиха сүрөсүндөгү пайдаларды кийинки эртең саатта улайбыз. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Саллаллаху тааля аля хайрил халқи ва аля алихи ва сахбиhi ajmain.